Депутаттар Бишкектин борборундагы эски үйлөрдү түрттүрүүнү демилгелөөдү. Ата Мекен фракциясынын депутаттары шаардын борборлук бөлүгүндө эски үйлөрдү түрттүрүп, ордуна жаңыларды куруу керек деген пикирде. Ага ылайык 96-жылга чейин курулган турак жайлар дал келип, үй ээлерине компенсациялар төлөнөт. Кыймылсыз мүлктү түрттүрүү деген жеке менчиктеги мүлктү мамлекеттин муктаждыгы үчүн муниципалдык менчикке өткөрүү болуп саналат. Өз кезегинде ал мүлк үчүн компенсация төлөнөт экен. Албетте түртүлөт деп жаткан үйлөр тууралуу дагы кошумча суроолорду демилгечи депутаттардын өздөрүнөн сурап көрөлүк деп чечтик. 11 каналында Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов. Эмил мырза, кош келипсиз биздин студияга. Биринчи эле сурайын дегеним, белгиленген көчөдөгү үйлөр түртүлөт деген маселе көтөрүлгөндөн бери ордунда эмнелер салынат экен деген суроо кызык болуп жатат да. Ушуга токтолосузбу? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул мыйзам негизинде биз жергиликтүү калкка, Бишкектин муниципалдык кызматына ушул жерлерди жана эскирген үйлөрдү алардын закон түрүндө мамлекетке алынышын гана жасап бердик. Ал үйлөрдүн ордуна талапка ылайык заманбап жаңы архитектуралык стилде үйлөр курулууга тийиш, аны мезгилде өзү көргөзөт. Жалпы мыйзам долбоорун ачсам, бул Ата Мекен фракциясынын бир канча депутаттардын демилгеси менен мыйзам долбоору жазылды. Бул мыйзамда бул Бишкектин ортосунда квадратта бир жагы жибек жолу, бир жагы Карпинский, Линейный жана Молодая гвардия көчөлөрүнүн ортосунда гана аянтка бул тийиштүү мыйзам. Өзүңүздөр билесиздер, азыр ушул аянтчанын ичинде илгери салынган мына эски үйлөр, илгерки ылайым менен курулган үйлөр биздин шаардын көркүн бузуп, бир ыңгайсыз абалга келип атат. Ушуну биз мыйзам түрүндө ээсинен алыш үчүн ушу мыйзамды жазып чыктык. Буда биз туура компенсация берүү боюнча көз карандысыз эксперттердин баалоосу боюнча базардын баасында мыйзам түрүндө акча төлөп берип, анан ушуну мамлекеттин жана улуттун кызыкчылыгы үчүн ошол жерди алганга бир шарт түзүп беребиз. Жакшы, эгер кожоюндар бааланган акчага сатпайбыз дешсе, мамлекеттик органдар буга кандай чара көрөт? Ал дагы жазылса керек мыйзам долбоорунда. Тилек каршы ушундай көрүнүштөр акыркы убакта аябай көп болуп атат. Бул көбүнчө ушундай жерлерин асмандын баасын коюп алып, спекуляцияга, алып сатыкка жол берип атат. Муну эгерде ушундай карама-каршылык жаралса, анда сот аркылуу биздин мыйзам негизинде шаардын бийлиги сотко берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Биринчи туура ал адамдын үйдүн ээсинин конституциялык укугу бузулбаш керек. Ал кишиге ар кандай көз карандысыз эксперттерден үйү бааланат. Ага да болбосо, анда мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сот менен ишти бүтүрүүгө болот. Коомдо мындай пикир пайда болду да, ошол үйлөр сатылган учурда дагы ошол жөнөкөй жарандар ал үйлөрдү сатып албайт депчи. Башкача айтканда, капчыктуу ишкерлер сатып алышы мүмкүн деп. Анан ал жерлер бизнес үчүн имараттар салынышы керек да. Себеби бизнесте багы акча айланышы керек дегендей. Анан кандай дейсиз, негизи бул боюнча ордуна кандайдыр бир социалдык ошол эле турак үйлөр, объекттер, бала бакча, мектепти куруу деген маселелер каралды беле? Бул жер мамлекеттин жери болот. Бул жердин маңызы азыр өзүңүз билесиздер, кээ бир жерлерде туруктар салынган эмес, кээ бир жерлерде көчөлөр түшөт болгон ген планда бар, кээ бир жерлерге больница, бала бакча салынып турган жерлер бар. Бул мамлекеттин гана кызыкчылыгы үчүн колдоно турган жерлер. Эч кандай мамлекет кайра жерди алып кайра сатпайт, эч кандай жеке менчиктерге берилбейт. Бул элдин кызыкчылыгы үчүн, шаардын көркөмдүтүү үчүн, шаарды кеңейтүү үчүн, шаарга заманбап жаңы стилдеги курулуштарды куруу үчүн гана ушул мыйзам жол берет. Ушул мыйзам негизинде анан шаардын бийлиги ушул азыркы эски үйлөрдү, чатакташкан, чечилбеген үйлөрдү мыйзам түрүндө ала алышат. Рахмат сизге. Бишкектин айрым көчөлөрүндөгү эски үйлөрдүн түртүлүшү боюнча мыйзам долбоорунун айланасында биз демилгечи депутаттардын бири Эмил Токтошов менен 11 каналында баарлаштык.